АКШ илдети жуктуруу боюнча 1-орунга чыгып, оорукана жана өлүкканаларда орун калбай жатат. АКШда коронавирус илдетине чалдыккандардын саны бардык өлкөдөн ашып өтүп, алардын саны 300 миңге жетти. Анын жардамы Нью-Йорк шаарында сөөктөр муздаткыч чиригичтерде жүктөлүүдө. Каталкалар көчөдө турат. Ооруканаларда жана өлүкканаларда бош орун жоктугу кабарланууда. Өткөн аптада Нью-Йоркто 80 мобилдик өлүккана алынып келинип, кара күндөргө даярдалган эле. Азыр дагы шаарга 45 өлүккана алынып келиниши пландалганын атайын кызматтары билдирди. Бул кырдаалга байланыштуу АКШнын президенти Трамп өз элине кайрылуу жолдоп, алдыңкы бир жума илдеттен каза боло тургандар эң жогорку деңгээлге жетерин айтты. Маалымат булак Назар Ньюс KG. Эртеңден баштап коронавирус жуктуруп алган оорулар менен иштеп жаткан медиктер кошумча айлыктарын ала баштайт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Сабыржан Абдикаримов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында, буга чейин дарыгерлер эпидемиологиялык фонддон бөлүнгөн каражаттан аванс алышкан. Дарыгерлерибиз февраль жана март айларынын айлыгын толугу менен алышты. Бүгүн коммерциялык банктар иштебегендиктен эртеңден тарта март айына кошумча акыларды жиберебиз. Дарыгерлердин колуна 45 миң, медайымдарга 43 миң, кенже персоналга 40 миң сомдун тегерегинде акча тиет, деди министр. Ошондой эле апрель айына карата дагы кошумча акылар эсептелип коюлганын кошумчалады. Бул айда кыргызстандык медиктерге мамлекет 132 миллион сом төлөп берери белгилүү болду. Белгилей кетсек, медиктердин арасында коронавирус жуктуруп алгандардын саны 16га жетти. Акыркы катталган 12 учурдун 7-өө медицина кызматкерлери бөлүп чыкты. Ошол эле учурда 15 медик COVID-19 жуктуруп алышы мүмкүн деп обсервацияда жатат. Маалымат булак Спутник KG. Орусияда бир сутка ичинде 1154 адам коронавирус жуктуруп, 11 адам каза болду. Орусиянын 43 аймагында акыркы бир сутка ичинде 1154 адам коронавирус жуктуруп алып, 11 адам бул инфекциядан каза болду. Бул тууралуу орусиялык басмалар жазып чыгышты. Бул көрсөткүч менен аталган өлкөдө жалпы 7497 адам коронавирус менен ооруп жатат. Ооруган адамдардын ичинен Москва шаарында 4487 адам, Москва областында 387 адам, Санкт-Петербург шаарында 226 адам жана калгандары өлкөнүн башка аймактарынан. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндө 1,350,523 адам бул инфекцияны жуктуруп алган. 74,834 адам каза болсо, 285,064 адам бул оорудан айыгып чыкты. Маалымат бак Супер KG. Коронавирус илдети 10 жылдан кийин кайра кайталанат. 2008-жылы америкалык көз ачы, гипнотерапевт жана жазуучу Сильвия Браун жашоонун бүтүсү, дүйнөнүн акыркы жөнүндөгү божомолдор жана дал келүүсү аттуу китебинде 2020-жылы адамзат пневмонияга окшогон ооруга туш болуп кетет деп жазган. Бул тууралуу украиналык басмалары жазып чыгышты. Белгилей кетсек, 12 жыл бою жазуучунун китеби популярдуу болгон эмес. Пандемиядан кийин гана Амазондогу эң көп сатылган китептердин бири толукталган. Ал эми аталган китепке жазуучу коронавирус пандемиясы күтүлбөгөн жерден башталып, кайра оору жок болот, бирок 2030-жылы кайрадан жаңы вирус чыгышы күтүлөт деген. Болжолдо 2020-жылы жер шарын өпкөнүн пневмониясына окшош олуттуу оору жайылат. Илдеттен өпкөгө жана тамакка чабуул кылып, жөтөл менен коштолот. Медицинадагы белгилүү болгон ыкмаларды топтойт. Бирок бир убакта оору бат пайда болгондой эле тез жок болуп кетет. 10 жылдан кийин кайталанат да ошону менен түп оору менен жоголот деп жазган. Ага кошумча китептен рак оорусу менен ооругандар жеңе баштайт. Наристелер сууда гана төрөлүшөт. Адамдар денесин өлүмдөн мурун гана таштап кете алышат жана жакынкы чыгыштагы согуш 2050-жылга чейин аяктайт деген божомолдорду да кезиштирүүгө болот. Эске сала кетсек, бул дал келүүлөргө эч ким көңүл бурган эмес. Тилекке каршы 2013-жылы китептин автору көз жумган. Маалымат булак Назар Ньюс KG. Коронавирустун оңой көрбөгүлө. 6 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуккандар 216га жетти. Анын ичинен 10 адам айыкты. Алардын бири Франциядан келген мекендешибиз. Ал Азаттык аты жөнүн жашырууну суранып, интервью берди. Маалымат булак Азаттык.
Карантиндин сүйүүгө тийгизген таасири. Коронавирустан улам сүйүшкөн түгөйлөрдүн жолугушуусу кыйын болуп калды. Көбү видеочаттар аркылуу байланышып, кечинде экрандын эки жагында чогуу тамактанып жатышат. Ага карабай эч кимди чакырбай эле үйлөнгөндөр да бар. Маалымат булак Азаттык. Деп сунуштадым. Ал баш тартты. Акыры макул болду. Бүгүн биз түшкү тамакты чогуу ичип сүйлөштүк. Албетте бир аз кызыктай болушу мүмкүн. Бирок бул азыркы учурда көрүшүүнүн жалгыз жолу. Ал эми Нью-Джерсидеги дагы бир түгөй өткөн жумада пандемияга карабай баш кошту. Бирок коопсуздук эрежелеринен улам досторун чогулталышкан жок. Аларды кошуналары, достору балкондорунан куттукташып, белек-бечкектерин эшигинин алдына коюп кетишти. Жубайымдын апасы бизге тамак жеткирип берди. Европада буга чейин эки өлкөдө жашашса дагы бири-бирине тоскоолдуксуз каттаган түгөйлөр дагы ушул тапта чек арадан өтө албай кыйналып жатышат. Жан-Пьер Вальтер Швейцарияда турат. Ал эми анын сүйлөшкөн айымы Маджи Булика Германияда. Экөө интернет аркылуу сүйлөшө берип тажашкандыктан бирөө 2 саат, экинчиси 1 саат жол жүрүп чек арадан жолугушту. Бирок темир тосмодон жана коронавируска байланыштуу аралыкты сактоо эрежелеринен улам бири-бирине жакындай алышкан жок. Мен Германиянын Хайдельберг шаарынан анча алыс эмес Леймен шаарында турам. 2,5 саат жол жүрүп келдим. Ал эми Нью-Йорктун эки тургуну Тилем менен Ренс Никс карантинде үйдө отуруп зеригип кетишип, Инстаграмда түгөйлөрдү табыштыра турган долбоор ойлоп табышты. Сүйүү бул карантин деп аталган баракчада 24 кыз-жигит бири-бирин тандашат. Алар үчүн башка колдонуучулар добуш беришет. Нью-Йорк шаарындагы Бронкс зоопаркында Надя аттуу бир малай жолборустан коронавирус табылды. Бул Кошмо Штаттарда COVID-19 вирусу адамдан жаныбарга жуккан биринчи учур. Зоопарктын жетекчилиги жолборуско вирус илдетти чалдыгып, бирок симптомдору билине элек кызматкерден жугушу мүмкүн деп болжолдоду. Маалыматка ылайык, жолборс чөтөлүп, тамактан баш тартып, кыйналып, дем ала баштаганда зоопарктын ветеринарлары аны коронавируска байланыштуу текшерүүдөн өткөрүшкөн. Ошондой эле белгилер байкалгандагы 6 арстан менен жолборстун анализ алынды. Алардын жыйынтыгы чыга элек. Нью-Йорк шаарында коронавируска чалдыккан адамдардын саны 100 миңден ашты. Бронкс зоопаркы вирусту жугузуп алган кызматкерлеринин абалы канааттандырылар экенин билдирди. Өлкөдө коронавирус жуктурган дарыгердин саны 19га жетти. COVID-19 оорусун жуктурган дарыгердин саны 19га жетти. Алардын бардыгы тиешелүү дарылануудан өтүп, ооруканага жайгашты деп билдирди Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов. Анын айтымында жаңы жуктурган 12 бейтаптын 7 дарыгерлер бардыгы байланышта болгондор. Маалымат булак Супер Кейжи. Карантин шартында үй бүлөлүк зомбулук күчөдү. Дүйнөнүн бир топ мамлекеттеринде киргизилген карантинге байланыштуу үй бүлөлөрдө зордук зомбулук күч алды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш билдирди. Эл аралык уюмдардын маалыматына караганда, карантинден улам үйлөрүнөн чыга албай калган аялдар зөөкүр күйөөлөрүнүн уртукмогуна, психологиялык басымына кабылып жатышат. Эч жакка качып чыга кете алышпагандыктан алардын айрымдары онлайн колдоо көрсөткөн уюмдарга кайрылууга аргасыз болушууда. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы соңку жумаларда психологиялык жактан кеңеш берип, колдоо көрсөткөн кызматтарга кайрылгандар кескин көбөйгөнүн айтты. Көп кыздар жана аялдар үчүн эң коопсуз деп саналган өз үйлөрү эң коркунучтуу жерге айланды, деди Гутерриш. Маалымат булак Азаттык. Жактан кеңештерди берип, колдоо көрсөткөн кызматтарга кайрылуулар кыйла көбөйгөнүн кошумчалады. Кризиске байланыштуу экономикалык жана социалдык көйгөйлөр курчуп турган маалда зомбулуктан жапа чеккендерге баш паник берчү мекемелердин көбү жабык, калгандары толуп калган. Медициналык кызматкерлер жана тартип коргоочулар жетишпейт. Ушундай учурда өлкө жетекчилери үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандарга дагы колдоо көрсөткөндү эстен чыгарбоолору керек деп эсептейт Гутерриш. Мен бардык өкмөттөрдү COVID-19 илдетине каршы күрөшүү боюнча улуттук пландарына аялдарга жасалган зордуктун алдын алууну
жана бул багытта чара көрүүнү негизги бөлүк катары киргизүүгө чакырам. Бул деген онлайн кызматтарга жана жарандык коом менен иштешкен уюмдарга инвестиция бөлүү дегенди билдирет. Ошондой эле кылмышкерлер сот системасы аркылуу өз жазаларын алууга тийиш. Эксперттердин эсебинде карантинден тышкары пандемиянын айынан күч алган жумушсуздук дагы үй бүлөдөгү кордук көрсөтүүнүн көбөйүшүнө түртүп жатат. Учурда дүйнө калкынын 1/3 бөлүгү же 2,5 миллиарддай адам карантинде.